Социалдык жактан жардамга муктаждар көп. Анткени Кыргызстанда ар бир 4-чү адам жакырчылыкта жашай тургандыгы белгиленген. Айрым учурда жакыр жашагандардын жашоо турмушун жеңилдетүү аракети катары ар кандай жардамдарды берүү эсептелип келет. Бирок андай жардамдар убактылуу гана. Анткени колунда баарын кара курсак үчүн кетирип, бирок адамдын өзүндө жакшы жашоого карай умтулуу болбосо, анда жаман жашоонун сазынан чыгуу кыйын. Кээ бирлер баспагандар бар. Ата-энесинин да кыйын, бирөөсүнүн карап турат, иштей албайт. İşi yok, şu balasının karayıp başka çıkalmaydı. Şu men yaşayanlarım var da kıyınçılık oldu. Hem o şokodaki şu hükümetten bir yardım koysa, iş orunlarını tapir koysa, şimdi cengirak. Yaxşı çıkarttı. Жакыр жашоонун бир нече себептери бар. Жумушчу орундардын жоктугу, адамда кесипке болгон жөндөмдүү начардыгы, сабатсыздык, эмгек маянанын аздыгы жана ага жараша талап кылган күнүмдүк керектүүлөрдүн кымбаттыгы. Бирок баардыгын бетке кармап олтуруп, жеңил жашоону көздөгөндөрдүн аракетсиздиги начар жашоону шарттайт. Аракет кылыш керек. Хотя эч эле бир нерсе колдон келбесе, базарга чыгып, бир точкадан бир нерсе апарып сатсаң, ошондон 5-10 сом калат кызым, туурабы? Анан үйдө отуруп алып эле менде жок, малым жок, чайым жок деген бул туура эмес. Эң негизгиси аракет кылыш керек. Тирүү адам, мына мен 65 чыктым. Азыр деле иштеп атам мына маршруткада. Азыр деле тиричилик. Кыргызстанда жакырчылыкты жеңүүнүн жаңы модели ишке аша баштайт. Бул тууралуу эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министри Кудайберген Базарбаев Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын Кыргызстандагы директору менен жолугушуунун учурунда айтты. Бул программа Кыргызстанда дагы эффективдүүлүгүн көрсөттү. Учурда министрлик Бириккен Улуттар Уюму менен биргеликте калкты жакырчылыктан алып чыгуунун жаңы механизмдерин киргизип жатат. Мындан ары калктын аярлуу катмары өз алдынча оокат кылып, чакан ишкерлик баштоосу үчүн өкмөт активдүү аракеттерди көрө баштайт. Мында активдүү аракет катары калкты киреше табуу үчүн мобилизациялоо жолдору каралган. Мисалы, техникалык билим берип, айыл чарба тармагында биргелешип иш алып барууга үйрөтүү сунду. Гүлжина Мөндөгө, Бектур Иманалиев, жаңылыктар үчүн.